Сизди Ташиевдин уулу Таймураз Ташиевдин кошелегу деп коюшат экен. Мындан кабарыңыз барбы? Өзүңүздүн кандай пикирдесиз? Биринчи жолу угуп атышым мындай сөздү. Кимден уктуңуз? Сиз Ташиевдер менен жакын саналашсызбы? Ушундай пикирлер бар да. Ушул суроолорго өзүңүздөн жооп алалы. Мен ооба Ата Журт партиясы оор күндөрдө дагы биз ушул партия менен до конца жүрдүк. Мен ушул киши менен өмүрүмүн этегине чейинби, же болбосо канча ишеним артабы, мен ушул партия менен ушул кишилер менен до конца кетип калдым. Муну мен көкүрөмө колумду коюп туруп айта алам. Биздин кесиптештер сизди 16 декабрда президенттик администрациядан көрүшүптүр. 17 декабрда Аба майдандан көрүшүптүр. Бишкек ошко учуп жаткан окшойбуз. Анан борборго көп каттап калганыңыздын себебин сурайын дегеним да. Башка кызмат сунушталбай элеби? Жок. Биз баягы кызмат, мен ушундай пикирдемин. Биз солдатпыз. Негизи кала башчылыгынан калууңуз кетпей элеби? Жок. Аткаруу бийлигине барсак деле чечилбейт, шаардык кеңешке барсак деле чечилбей калат деген суроолорду көп угат элек да. Барсак деле чечилбейт да дегендейчи. Үмүт үзүлүп калганда. Сиздер Жалал Абад шаарынын бюджетин, Ош шаарынын бюджетине теңебеңиздер. Бизде 600 миллионго жакын эле акча каражатыбыз бар. Саламатсызбы, медианын көрөрманы, эфирде актуалдуу маек берүүсү. Бизде конокто бүгүн Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Эрнис мырза, бүгүн сиз менен мындай расмий рамкадан чыгып, кенен маек куралы деп чакырдык. Кандай дейсиз? Туура. Биринчиден мен сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушундай өзүңүздөрдүн студияңыздардан убактап, биз менен чакырып, бизди чакырып, биздин кылып аткан ишибизди анан эл менен мындай түз баарлашканга, мындай жакшы шартта, жакшы маанайда уюштурганыңар үчүн терең ыраазычылык билдирип кетем. Биз даярбыз сиздин сурооңузга. Албетте, жумушуңуз тууралуу да суроолор болот. Акыркы күндөрү шаарда көп болбой жатат окшойсуз, байкаганыбыздан. Сизди маекке чакыралы деп маалымат катчыңызга кайрылсак, бирде борбордо же болсо башка жакта иш сапар менен жүргөн болосуз. Анан эмне менен алексиз деп сурайын дегем. Жакшы суроо. Биз биринчиден жергиликтүү бюджеттин эле айланасында тегеренбей, биз республикалык бюджеттен дагы көп колдоолорду пайдалануу аракети менен иш кылып атабыз да. Баягы өткөндө дагы чакырып калганыңыздардан колум бошобой калды. Андан мурун мен Бишкекте ошо шаардын водоканалдын карызы боюнча жогорку кеңеште реструктуризация боюнча дагы 1-2 жолу барып келдим. Андан сырткары Кабминде дагы ошо биздин генплан боюнча анан шаардагы көп маселелерди дагы ошол жактан чечүү үчүн дагы ошол жактарда болуп калат да. Анан мэр деген кабинетинде эле отура бериш керек эмес деп ойлойм. Бул кала башчысы эки жакка чыгып, көрүп, суранып, анан ошол иштерди ишке ашыруу менен гана алек болуш керек деген ойдомун да. Анан биз тойлорго барбайбыз, анан дем алган чыгып кетпейбиз. Ишенсеңиз, 2 жыл болду иштеп атканыма. 2 жылдан бери отпускка чыга элекмин да. Бизде ооруган дагы убакыт жок. Иштеш керек. Анан калса биздин кесиптештер сизди 16 декабрда президенттик администрациядан көрүшүптүр. 17 декабрда Аба майдандан көрүшүптүр. Бишкек Ошко учуп жаткан окшойбуз. Анан борборго көп каттап калганыңыздын себебин сурайын дегеним да. Башка кызмат сунушталбай элеби? Жок. Биз баягы кызмат, мен ушундай пикирдемин. Биз солдатпыз. Бизди кайсы кызматка койсо, биз ошол кызматты ак ниет менен, берилгендик менен, анан таза эмгек менен аткарууга. Анан мен ушул кызматты да бөлөк кызмат
суранган эч качан аракет кылбайм. Кудайым пешенебизге жазган болсо, жогору жак бизге ишенген болсо, ошол кызматты биз аркалайбыз. Кызматтын өйдө чоңу жок, эл үчүн кандай кызмат болсо биз иштегенге даярбыз да. Анан мени президентский администрациядан да атасыз го. Анан аба майданынан да атасыз. Ошонун баардыгы ошол жогоруда айтылган иштердин аркасынан жүргөн учурларым болгон да. Негизи кала башчылыгынан калууңуз кетпей элеби? Жок. Катара биз кызыгуу менен анан ушу элге ушунчалык жакын болуп, элдин бүт муктажын чечүү үчүн мен ушул кызматта иштеп атканыма өтө сыймыктанам да. Себеби жыл башынан койгон пландардын баардыгы жыл этегине чейин аткарылып, анан элге колдонууга берип атканда ошондо биз ушунчалык рахат алабыз, что биз эл үчүн мына кылган кызматыбыздын аягына чыгарганыбызды көрүпчү. Анан биз тажабайбыз, күнү түнү иштеп атабыз. Мындан ары дагы эл үчүн иштеп беребиз деген эле ойдобуз. Эмдиги жылкыга да көптөгөн пландарыбыз бар. Кудай буйруса, биз ошол пландарды аткаруунун үстүндө иштейбиз. Кала башчылыгына келгениңизге, мэрлик кызматка келгениңизге 1 жылдан ашып калды. Эми шаардын маселелери, көйгөйлөрү сизге бөтөн эмес болчу. Анткени шаардык кеңеште депутат болуп иштедиңиз, бир топ жыл. Сиз билбеген да кайсы көйгөйлөр бар экен, анан аларды кантип чечип жатасыз бүгүнкү күндө? Эми билесизби, көйгөй көп, ушунчалык элге жакын болуп, ошол маселелерди эл үчүн иштерди аягына чыгарып, мындай иштеген сайын элдин суроо талабы көбөйөт экен да. Себеби эл саңа болгон, бийликке болгон ишеничи артат экен. Мурун аткаруу бийлигине барсак деле чечилбейт, шаардык кеңешке барсак деле чечилбей калат деген суроолорду көп угат элек да. Барсак деле чечилбейт да дегендейчи. Үмүт үзүлүп калган да. Азыр ошо үмүттөрдүн баардыгы мындай жанып, биз барсак, сурансак, айтсак чечет экен деген майнды катара көбүрөөк көйгөйлөр жаралып атат да. Анан чынын айтасыз, мурун мен баягы депутат мезгилинде муниципалдык базарды ачайлы, муниципалдык баягы Она базарын ачайлы деп биздин партиянын ичинде мен көп аткаруу бийлигине мындай айтат элек да. Бирок кылынбай келет эле да, сунуш берчү эле. Ошол эле шаарыбыздагы жаза аткаруу мекемесин сыртка чыгарайлы, себеби биздин шаарыбыздын ортосунда турат, аэропортто чыгарайлы деген сунуштар көп айтылчу да. Ошолордун баардыгы мынакей шаар башчылыгына келип, сиз айтып аткан ошо Бишкектеги биздин чоңдор менен тыгыз мамиледе болуп, мынакей шаардагы шаардын ортосунда жайгашкан жаза аткаруу мекемесинде шаардын сыртына чыгаруу иштери жүрүп атат. Канча пайыз бүтүп калды бул аракет? Бул аракет мен толук түрдө 100% бүттү десем болот. Капсула уже салынып, Базар Коргон 5-чон айылына ошол жака көчүрүлөт. Өзүңүз санагандан сырткарыда мэрликке келгенден кийин, кызматка келгенден кийин кандай көйгөйгө туш болдуңуз? Сиз билбеген депутат кезде такыр кабарыңыз жок болгон. Баягы депутат болуп иштеп жүргөндө жеңил болот. Сындайсың, аткарбайсың да. Сунуш бересиң дегендейчи. Аткаруу бийлигине келгенде мен көп көйгөйгө, көп мындай чечилбеген маселелерге биз туш келдик да. Бирок чечсе болот экен. Мыйзамдын гана жүрүшү менен, мыйзамдын талаасында гана иш алып барса болот. Анан саясий эрк керек, жогоруда айткандайчы. Анан билесиздерби, бу жерде чечилбеген маселелер өтө көп. Биздин 5000ге жакын жер участкасын ала албай жүргөн биздин жарандарыбыз көп. Үй ала албай жүргөн жарандарыбыз көп. Ошолордун маселеси бүгүнкү күндө өтө чоң көйгөй болуп турат. Муну мен бир эле Жалал Абад шаарында ушундай көйгөй бар десем, бүтүн эле мамлекетте ушундай көйгөй бар экен да. Муну мен президент Садыр Нуркожоевич Жапаров элдик курултай өткөзгөндө, баягы эл арасынан курултайга барган аксакалдардын баягы сунушу, суранычы ошол болду да.
ушул көйгөйлөр бизде да бар да. Жер маселеси көбүнчө көйгөй болуп жаралат да. Анан бул көйгөйлөрдүн баардыгын ирет менен чечебиз деп ойлойм. Буну албетте эми жогорку бийликтин колдоосу менен, ошолордун иш аракети менен иш алып барабыз да. Анан бизде көйгөй бюджеттин аздыгы, Чакан шаарыбызда чамалуу гана бюджет акча каражатыбыз бар. Ошону эффективдүү пайдалануу менен гана иш аракеттерди алып баратабыз да. Чектелүү деңиз мындай айтканда. Чектелген акча каражат менен. Муниципалдык базар деп калдыңыз, жакында эле пайдаланууга бердиңиздер аны. Бирок бүгүнкү күнү калк кара эле борбордук базарга агылып ошол жака каттап жатканын көрүп атабыз да. Бул маалымат байма-бай чыгып да жатат, Сак маалымат каражаттарынан. Жыйынтык бербей жаткан, эл көнбөй жаткан жокпу? Жыйынтык болбой жатканынан. Жыйынтык болот деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бизде борбордук базарыбызда 3 ирет өрткө кабылышкан, көптөгөн чыгымдарга душар болушкан биздин сатуучуларыбыз. Анан ошол эле учурда санитардык абалга туура келбейт, пожарный безопасностька жооп бербейт. Анан пожарныйлар да барып өз учурунда өчүрө албай калганда учур болгондо ушунун баарын эске алып туруп биз муниципалдык базар ачсалы деп шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте ушундай сунуш кылганбыз. Анан бизде эски тамеки заводунун орду бар эле да, колдонулбой турган. Аянты бир 3 гектар жерде. Жалпы жабылган помещение өзү 1 гектар жерде элеп турат. Ошону иретке келтирип, эл дагы өрт коопсуздугуна кабыл болбосун деп базарды жакшынакай кылып пайдаланууга бердик. Бүгүнкү күндө ал базарды биз бекер бердик. Баардыгына бекер бердик. Акчага саткан жокпуз, бирөөдөн акча алган жокпуз. Муну мен көкүрөмө колуму коюп туруп айта алам да. Орундар, ортомчу кишилер пулдап жаткан боюнча ачыкталбадыбы? Бул боюнча биздин телеканалга айрым жарандар кайрылды, ушул маселени айтыпчы. Анан негизи максат бурмаланып кетип, кайра эле акчалуулар орундарды ээлеп, анын күнүн көрүп, карапайым калк куру жалак калып кетпейби деген маселе турат да ошол жерде. Бекер бергенбиз, ортодон анан алып сатып аткандарды угатабыз. Бирок биз алардын договорун кийинки экинчи адамга биз бербейбиз. Жазып бербейбиз. Иштетем деген бизден алган адам гана иштетиш керек да. Бул базарды биринчиден ачканыбыз эл үчүн жакшы шарттарда болсун, саткандар да үчүн, сатып алгандар да үчүн жакшы шарттар болсун деген ниетте алганбыз да. Эң негизгиси биздин шаардык бюджетти көбөйтүү максатында болгон. Бул базар иштеп кеткен болсо 45 миллионго чейин акча каражаты биздин жергиликтүү бюджетти толуктайт. 45 миллионго биз быйылкы жылдын эсебинен бир 2-3 садик ачтык. Ошол 45 миллионго 2 садик, 2 бала бакчаны курууга толук түрдө акча каражат табылып калат да. Бюджетке түшкөн акчадан бала бакча бүтүрүп атабыз деп айттыңыз, бул жакшы көрүнүш. Негизи эгерде сиздерге ушундай кошумча булактардан акча келип турса, бюджетиңиздер толуп турса, жылына канчадан бала бакча, мектеп бүтүргөнгө чамаңыздар жеткидей? Анан калаада бала бакча, мектеп маселесин кантип чечип жатасыздар? Мисалы, ашыкча жүктөө менен иштеген мектептер болсо керек сиздерде деле, калктын саны жыш жайгашкан, анткени ошондой маселеден кантип чечүүнүн жолдорун караштырып атасыз? Эми биз бюджеттин эсебинен быйылкы жылы 3 бала бакчаны ачтык. Бирөөсү толук реконструкциядан өттү. 175 орунду бала бакчаны пайдаланууга бердик да. Экинчиси 100 орунду бала бакчаны ачтык. Бул дагы бүтүп колдонууга берилди. Үчүнчү бала бакчабыз бул 50 орунду бала бакча болду. Ал да толук түрдө бүткөрүлүп берилди да. Мунун баардыгы местный бюджеттин эсебинен бүткөрүлгөн иштер. Себеби бир бала бакчада бир кроватьта 2ден бала окугандар бар да, 2ден бала жатып тарбиялангандар бар. Ушул көйгөйдү чечүү максатында биз ошол 3 бала бакчаны бүтүрдүк. Мектептерде туура айтып атасыз. Мектептерде да 1-класста
50тен ашык балдар окуп аткан. Демек бир партада 3төн окуучу отурат. 3төн отурган окуучулар бар. Бул да өтө чоң көйгөй. Бирок биз муну жергиликтүү бюджет эсебинен бала бакчаны мектептерге акча каражатын бөлүп берип кура албайбыз. Бул сөзсүз түрдө республикалык бюджеттин эсебинен жардам берилиш керек. Быйылкы жылы номер 1 Бабкин атындагы мектептин курулуш иштери курулуп атат. Анан ошол эле учурда номер 18 Манас Миң мектеби бар. Ал жерде да курулуш иштери жүрүп атат да. Биз ошо көйгөйдү сексегин чечишибиз керек. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ТМедианын эфиринде Актуалдуу маек программасын көрүп жатасыздар. Аны мен Жылдыз Орозматова алып баруудамын. Менин маектешим болсо Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Сормоков. Биз берүүнү улантабыз. Эрнис мырза, кийинки суроо эми сиздин саясий карьераңыз тууралуу болсун. Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Сиз Ата журт партиясында болчусуз. Ошол партиядан шаардык кеңешке шайланып келгенсиз, депутат болуп. Анан Жалал Абаддыктар, коомчулук сизди азыркы бийликтин адамы деп билишет. Айтыңызчы, сизди азыркы бийлик менен эмне байлайт? Анан ошол эле учурда сиз Ташиевтер менен жакын саналашсызбы? Ушундай пикирлер бар да? Ушул суроолорго өзүңүздөн жооп алалы. Мен ооба буга чейин мен Ата журт партиясына 3 жолу депутат болдум. Ташиевтер менен мен эч кандай мындай туугандык мамилем жок. Бир партияда болчубуз. Партиянын лидери болчу Камчы Кыдыршевич. Мен ал кишинин ушундай акты ак, караны кара деп эл үчүн мындай дайым камкор кылып, жардам берип, боорукерлигин көрүп, мен ушул кишинин партиясына мен чыккым келчү эмес да. Мен сөзсүз түрдө мындай эл уулу, эл адамы ийгиликке жетишет деген өзүмдү ушундай өзүмдүн ишеничим жүрөгүмдө бар эле. Ошол эле партияда жүргөндө биз оппозицияда жүргөнбүз. Биз оор күндөрдү да башыбыздан өткөрдүк. Бийликтин партиялары мени бир канча жолу өздөрүнүн шаардык кеңештин партиясына чакырып жүрдү. Жогорку кеңешке чакырышты, мен барбадым да. Себеби бул адамга мен терең ишеничим жүрөгүмдө болчу да. Аны иштеп атабыз. Парламенттик шайлоодо депутаттыкка талапкерлигиңизди коюп атканда башка партиядан да сунуш түшкөнбү сизге? Же болбосо өзүңүз деле жеке башка партияны тандап шайлоого катышып көрөйүн деген ниетиңиз болгонбу? Менде андай ниет болгон эмес. Бөлөк партияга өтүп кетейин. Баягы кичине эле кыйналып калганда бөлөк партияга андай ыктап калышат, же болбосо бийликтин партиясы менен кеткенди самап калышат го. Менде андай жок болчу да. Ата журт партиясы оор күндөрдө дагы биз ушул партия менен до конца жүрдүк. Ушул партиянын ичиндеги балдар менен биз кайнадык. Эми биз билебиз, чындык үчүн чыркырабайчы элек, чындыкты мындай жеткирчи элек. Кылган ишибиз, кызматыбыз эл үчүн болчу да. Анан мага сунуш түшкөн бийликтин партияларынан, бийликтин 3-4 партиясынан түшкөн. Ошол эле партияда мен тааныштарым, агаларым, жердештерим, саналаштарым жүр. Ушу менен жолуктурайлы, биз менен кет, биздин партия менен бар, силер оппозиция эч качан мындай ийгиликке жетишпейсиңер деген мени ынандыра турган сөздөрдү айтышкан. Бирок мен дайым жүрөгүм менен кеңешиш кылчу адаммын. Жүрөгүм менен кеңешкенде ал жака меники мындай жол бербеди да. Мен Камчы Кыдыршевич Ташиевти мен сыйлайм. Себеби буга чейинки өзүңүздөр билесиздер да. Канчалаган сыноолордон өттү. Ошондо дагы бийлик бул кишиден бир айып тапкан жок да. Эл үчүн иштеп атканы бүгүнкү күндө да көрүнүп турат да. Ошон үчүн мен ушул киши менен өмүрүмүн этегине чейинби, же болбосо канча ишеним артабы, мен ушул партия менен ушул кишилер менен до конца кетким келет. Сизди Ташиевдин уулу Таймураз Ташиевдин кошелегу деп коюшат экен. Мындан кабарыңыз барбы өзүңүздөн? Кандай пикирдесиз? Биринчи жолу угуп атышым мындай сөздү.
Эми Таймураз Ташиев ал бала тууралуу ар кандай сөздөр эл арасында айтып жүрөт. Бирок мен учурдан пайдаланып мен айткым келет. Андай аткаруу бийлигинин жетекчилеринен жолсо бөлөк ишкерлерден мындай чөнтөгүнө кол салган балдардан эмес да. Өзүнүн байлыгына өзүнө жетиштүү. Наоборот, дайым бизге чалып, баягындай эл үчүн мындай сунуштарды айтып, мындай кылсаңыздар жакшыбы деген гана иштерди менен сүйлөшөбүз да. Анан мен өзүм таң калам, андай сөздү мен биринчи жолу сиздин оозуңуздан угуп атам. Мен деле эл арасында мен мындай доступныймын. Эл барган жерге барамын, эл тамактанган жерден тамактанам, көчөдөн деле учурашам, сураймын, биз тууралуу кандай сөз болуп атат депчи. Эл арасында деле биз эми баягы шаардык кеңеште жүргөн жетекчибиз да, шаардык кеңеште жүргөн адамбыз. Бизди шаарда көбү тааныйт. Көбү менен баарлашабыз. Мен дайым ачык айткыла дейм. Чогулуш болуп атканда управа жетекчилерине айтам. Дежурныйлардын кереги жок. Ошо көйгөйдү түз бетиме айта турган адамдарды алып келгиле. Дежурныйларды алып келип бата берип мактатып андай кыла турган болсо, анда эртең силердин иш ордуңарды карайм депчи. Бул билем, кимден уктуңуз? Коомчулуктагы суроону сизге эфирден пайдаланып узаттым. Эми сиздин убадаларыңызга кайтып келели анда. 2022 жылды тротуар жылы деп жарыяладыңыздар Жалал Абад шаарында. Ошол эле учурда Ошто да тротуар жылы деп жарыяланды. 18 көчө бүтүрүштү Ош мэриясы. Жалал Абадда дээрлик байкалбайт да. Тротуар жылы ошондо кандай болуп жыйынтыкталып жатат? Мен билгенден Ош шаарында 150 миллион акча каражаты тротуарга деп республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген. Биз дайым сөйлөшүп турабыз да. Анан биздин өзүбүздүн бюджетибиз жол башкармалыгына бөлүнгөн бюджет жалпы бюджетибиз 50 миллион болчу. 50 миллиондон бир 30-40 миллиону 30 миллиону баягы защищенный статья деп коет. Айлык, маяна, көмүр, битум, техниканы майлап оңдоого кеткен. Анын үстүнө бир 20 миллион сом акча каражаты калат да. Ошонун эсебинен биз быйыл тротуарларды колдон келишинче бүткөрдүк. Кээ бирки көчөлөрүбүзгө мындай суук түшүп кеткендигине байланыштуу тротуардын ордулары даярдалып калды. Жазы менен биз ал көчөлөрдү оңдойбуз. Канча көчөгө жетишпей калдыңыздар? Биз 2 көчөгө жетишпей калдык. Жалпы канча көчө бүттү? 3-4 көчө бүттү. 4 көчө бүттү жалпысынан. Анан бизде сиздер Жалал Абад шаарынын бюджетин Ош шаарынын бюджетине теңебеңиздер. Бизде бир 600 миллионго жакын эле акча каражатыбыз бар. Анын ичинен бир 180-170 миллион гана ушундай курулуш иштерине кетет да. Эми сиздерде 1 миллиард 700 миллион акча каражаты бар да. Ошол эле учурда Ош шаарынын бюджетин 2 эсе көтөрө турган мүмкүнчүлүктөр да бар. Өзүмүз байкап жүрөбүз да. Былтыр биздин чармачыл топ ошол тротуар мыйзамсыз ээленип кеткен тротуарларды жерине барып чалдырып келген да. Ошондо мэрия тактоо жүргүзүп жатканыңыздарды, анан канчосу мыйзамсыз, канчасын алдырган жатасыздар, ошону кийинчерээк ачыктап маалымдайбыз деп бизге жооп бергенсиздер. Жыл жыйынтыкталып жатат да азыр эми. Канчасын ошол мыйзамсыз тосуп алган жерлердин канчону алдыртып бүттүңүздөр? Жеке колго өтүп кеткен канча тротуарды мэриянын балансына өткөрүп алдыңыздар? Так, адашпасам бир 15 гектар жерди биз өзүнүн муниципалдык мүлк башкармалыгына кайтарып алдык. Чыгып кеткен жолдорго чыгып кеткен үйлөрдү, чыгып кеткен курулуш иштерин баардыгын жүргүзүп, анын санын мен азыр так айта албайм. Ал менин өзүмдүн компьютеримде бар эле. Бирок мыйзамсыз курулуш иштери менен да биз тынбай алышып келе жатабыз. Себеби
мурун ушул тротуарга чейин чыгып кеткенге уруксат берип койгон жетекчилер болгон да. Бүгүнкү күндө биз өтө кыйналып атабыз. Ошол эле учурда сот, ошол эле учурда компенсация, ошол эле учурда талаш. Эми иретке келтиришибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Ошол эле учурда ар кандай сын пикирди угуп атабыз. Биздин өзүнүн адресибизге айтылган. Эми бул кызматка келгенден кийин биз бардыгына даяр болушубуз керек. Даяр болуш керек. Ачыкталгандардан эми ушул мыйзамсыз ээлеп алгандар кимдер экен көбүнчө? Мыйзамсыз ээлеп алган. Мурда бийлик бутагында отургандар барбы, же карапайым калкпы? Кимдер менен күрөштүңүздөр? Эми мындай экен да, акчасы бар көбүнчө. Бийликте иштегендер, мурун бийликте иштеп кеткендер. Карапайым эл эч качан андай иш аракетке барбайт. Ошол эле акчалуулар, ошол эле мурун кызматта иштегендер. Биз ушулар менен алыштык да. Сотко чейин бардык. Кээ бирки мурун кийин иштеп кеткендер менен семенге чейин барып аттык дегенде да. Өмүр бою бул кызматта отурбайсыңбыз, көрөбүз качан кетериңди, анан ким болушуңду дегендейчи. Биз өзүбүздүн жооп берип аттык. Биз канча жыл иштесек да, канча ай отурсак дагы биздин кылган ишибиз эл үчүн болуш керек. Жалал Абад шаары республикада стратегиялык маанидеги 3-чү кала. Сиз билгенден, мен билгенден. Анан башта жашыл шаар, таза шаар, жаштардын шаары, көрүктүү кала деген мүнөздөмө берилчү эле. Бүгүн шаарга барсак дал ушул салыштырууларга жооп береби шаар? Анан кароосу жакшыбы? Багбаны деп койсок да болот. Багбан албетте сиз, Тазалык боюнча толук турду таза деп айта алам. Эми 100% деп толук турду мен айта алам. Себеби мен тазалыкты өзүм күндө эрте менен жумасына бир жолу суббота күндөрү субботник кылып келеттик да. Эрте менен эрте туруп өзүм жай айларында ишке чейин аралайм. Ошол Күрүш вице-мэр Таев деген бар, жетекчи менен биргеликте тазалык ишканасынын жетекчиси менен. Анан бизде быйылкы жылы бир 10 техника алынды. 300 мусорный бактар орнотулду. Бул дагы шаардын тазалыгы үчүн кам көрүү болчу. Биздин милдетибиз ошону толук түрдө аткардык десем болот. Анан азыр деле көрүктүү жолдорду чоңойтуп атабыз. Жолдорду чоңойткондо эски дарактарыбызды кыртканга туура келет да. Анын ордуна сөзсүз түрдө биз жаңы дарактарды отургузуп атабыз. Буга убакыт керек болот чоңоюшуна. Чоңойгондо дагы эле мурдагыдай эле кооз көрүктүү шаарлардын бири болот. Азыр деле ошондой. Социалдык тармакта буга чейин ошо Жалал Абад шаарына эгилген гүлдөр боюнча да сын пикирлер айтылган. Сиз соц тармакта активдүүмүн деп калдыңыз, окугандырсыз, Гүлдүн бир эле түрүн эгет, эмнеге мындай кооз шаарга айландырбайсыңар, түркүн түстүү гүл көрбөйбүз деген мэрияга сын айтылган. Быйыл ошол эми ал деген коомчулуктун пикири да, шаардыктардын пикири. Кандай жооп кылып атасыздар аларга? Биз быйылкы жылдын эсебинен жаңы теплица курдук. Корейский жаңы теплица. Бир жылда 2 жолу гүл эгели деп планга киргизип атабыз. Жазында, жайында. Жаздан жайга чейин гүлдөп турат. Күзгө чейин. Күздөн кышка чейин гүлдөй турган гүл уруктарын алып атабыз. Ошо менен шаарды гүлгө урайлы деген ниетибиз бар. Жаздан. Жазда. Жаңы иш аракети башталат туруп атат. Анан баягы билесиз да, бул баягы жашылдандыруу мекемесине дагы мындай кесибин сүйгөн, ошол иш аракет менен алектенген жетекчилер керек экен да. Бир жылда бир эки жетекчи ошондой иш аракет кыла албаганы үчүн алмаштырылды да. Анда жыйынтыктоочу суроону берейин. Келечектеги максаттарыңыз, шаарды өнүктүрүүгө конкреттүү пландарыңыз болсо кандай пландар бар? Анан бар болсо качан, канткенде ал ишке ашат? Ошол оюңуз менен кенен бөлүшүңүз. Эми биринчи кезекте бюджетти көтөрүү менин максатым. Жергиликтүү бюджетти канчалык көтөрсөк,
ошончолук иш аракеттерди эл үчүн кылабыз деген оюм бар. Анан бизде иштеп аткан бүт жетекчилер ошо өзүнүн иш аракетин сүйүү менен, анан ушу чыдамкайлык менен иш аракет алып барып атышат. Мен аларга да учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Анан шаарга өзгөртүү боюнча көп иш пландарыбыз бар. Мынакей аэропортту сырт жакка жылдыруу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Кудай буюрса, ошол аэропорт сырт жакка чыккандан кийин 82-96 гектарга жакын жер, ал жерге чоң-чоң үйлөрдү, сос объектилерди, жакшынакай шарттары менен бир өзүнчө микрорайон куралы деген ой тилектерим бар. Анан жаза мекеме аткаруу мекемеси дагы чыгып кетсе, ал жерге дагы бир торговый, развлекательный, анан жеңил өнөр жайларды Жалал Абад шаарына куруу, ачуу, ошолар менен биргеликте биз инвесторлорду тартуу менен койгон пландарыбыз көп. Анан ол ген планды бекитүүдө дагы биздин чоң пландарыбыз алдыда турат. Сиз келип шаардын бюджетин канча сомго көтөрдүңүз? Мен келгенде булактардан 2020-жылы келдик биз. 2020-жылы 496 миллион акча каражаты бар болчу бюджетте. Бүгүнкү күндө 600 спец счет менен биргеликте 671 миллион менен жаап атабыз да. Ошондо бир 150 миллион, 180 миллионго чейин көтөрдүк акча каражатын. Кайсы булактардан сыр болбосо? Сыр болбосо кайсы булактардан? Бул жаңы ишканалардын ачылышы, анан жеңил өнөр жайлардын ачылышы, анан Көмүскөдөгү экономика деп коет, аларды да биз тыгыр карадык. Эфир соңунда эркин микрофон анда сизге. Кайрылсаңыз болот элге. Эми жаңы жыл астында сиз мынтип маяк куранга шарт түзүп берип атасыз. Мен ошо жаңы жыл менен элди куттуктап кетейин анда. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Жалал Абад шаарынын тургундары, мен учурдан пайдаланып сиздерге келе жаткан жаңы жыл жакшылыктын, ийгиликтин жылдары болсун. Жолборс жылы жаман жылдардан болгон жок. Бир канча өсүү менен, бир канча өнүгүү менен алдыга жыл алдык. Спорт жаатында, билим жаатында дагы биздин мыкты жигиттерибиз, кыздарыбыз Кыргызстанды таанытып, дүйнөгө желегибизди желбиреттеп бийик көтөрүштү. Ошол эле учурда биздин экономикабызда бир топ өсүүгө багыт алды. Келе жаткан коён жылында дагы жакшы ийгиликтин жылдары болушун мен ошо Кудайдан тилеп кетем. Сиздердин ар бириңиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, мамлекетибиз өсүп өнүксүн, ага ар бирибиз колдоо көрсөтүбүз, биздин аяк милдетибиз. Дагы бир ирет жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Сизге да рахмат, Эрнис мырза, убактыңызды бөлүп, атайын биздин эфир үчүн, Жалал Абад шаарынан жол арытып келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирейин. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, сиздин дагы келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Т-Медианын эфиринде актуалдуу маек берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Жылдыз Орозмат алып бардым. Менин маектешим Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Сормоков болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.